Арбаңыздар, Гүлү Керимбаеванын «Өгөй эне» аттуу аңгемеси сиздердин назарыңыздарда. Жайдын саратан айларынын бири тоо этегинде жайгашкан үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарын толуктап, Атырапа менен Төлөгөн ата көп жыл бою бирге жашап, 3 кыз, 3 уулдун энеси болуп калган кез эле. Уул кыздарынын асты турмуш куруп, өз-өзүнчө түтүн булатып жашап калышкан. Төлөгөн ата Союз кезинде жакшы кызматта иштеп, 2 кабаттуу үй салып, дүркүрөп жашаган инсандардын катарын толуктап турар эле. Атырапа келин уулуна катуу сүйлөбөгөн, келиндерин өз кызындай көрөр эле. Көп жыл айык кыз дартка чалдыккан Атырапаны уул кыздары көрсөтпөгөн бейтапканасы калбай, апасын аман алып калуунун көп аракетин жасашты. Бирок ажал деген алам десе ажал алып тынат экен. Акыры Атырапаны Борбордук ооруканадан сөөгүн алып кетишти. Атырапанын көзү өткөн соң кут баскан үйүн суз басып, Төлөгөн ата байкуш сыздап жалгыз кала берди. Уул кыздар аталап айланчыктаганы менен алар байбичесинин ордун толуктап бере алышпады. Төлөгөн ата эскилиги жеткен 2 кабаттуу үйүнүн көлөкөсүнө жөлөнүп көпкө отурду. Эми көкүрөк күчүгүздү үйлөнтүп койсом, мага бир аз караан болушар деп көп ойлонуп тилек кылар эле. Ал эми чоңдору өз үй бүлөсү менен алек болушуп, атадан деле кабар алышчу эмес. Бирок кичине уулу шаарда иштегендиктен ал да атасына бир айда бир келчү. Төлөгөн атанын жалгыз чүнчүп баратканын көргөн коңшулары үйлөнүп алууну айтышты. Күн артынан күн өтүп, айларга алмашып, коңур күздүн убагында Төлөгөн ата бир кемпирге баш кошту. Ал экөө мурунтан тааныш эле. Ал кемпирдин да чалы каза болуп, күнүмдүк тамагын табуу үчүн базарга чай чамек сатып отурчу. Экөө баш кошуп, бири-бирине аяр мамиле жасап, бөжөңдөшө ээрчишип турмуш куруп атышты. Төлөгөн атанын өз кемпиринин жылдыгын өткөрбөй үйлөнүп алганына балдары нааразы болуп, ого бетер каттоосун токтотуп коюшту. Ансыз деле жыргатып кабар албаган уул кыздарынан Төлөгөн ата түңүлүп калды. Атадан алтоо болсо да бир жалгыздык башта бар дегендей, Төлөгөн атанын таянары эле ушул кийинки алган байбичеси болуп калды. Төлөгөн атанын кийинки байбичесинин аты Махпур апа эле. Махпур апа да Төлөгөн атаны таянар тоосундай көрүп, караганда кобурашып чай ичип, бирге бул өмүрдө сыйлашып гана өтүү деп билер эле. Алдым жуттуму, куулук шумдугу жок Махпур апаны Төлөгөн атанын балдары жакшы деле кабыл алышкан жок. Ошентип жүрүп, көкүрөк күчүгүн да үйлөндүрдү. Өзүн уул кыздардын астында кадырлуу элемин деп көп ойлончу эле. Себеби баарын илимдүү билимдүү кылып, өз-өзүнчө чек алып, баарын үйлүү жайлуу кылып жайгаштырып койгон эле да. Бирок балдарына кылган бул жакшылыктарды Төлөгөн ата Махпур апага үйлөнүп алып, сый урматтан кеткенин далилдеп турду. Жок дегенде, апабыздын сөөгү муздаганча кое турса болмок үйлөнбөй, деп өздөрүнчө үтүрөңдөп калгандарын да угуп билип, аргасыз карылык менен жалгыздыктан жапа чеккенде үйлөнгөнүн бир Төлөгөн ата гана билер эле. Көкүрөк күчүгүн үйлөнтүп, келиндин колунан чай ичем деген Төлөгөн атанын тилегин ит капты. Кичине уулу үйлөнгөн соң эле өздөрү времянкада жашап, атасын өгөй энеси менен 2 кабаттуу үйдүн бир бөлмөсүнө бөлүп коюшту. Чай ичип атышса да, атасынын эшикте жүргөнүн көрүп, уул келини чайга чакырып койчу эмес. Мунун баарын көрүп сезген ата ичинен сыздап, көз жашын эч кимге көрсөтпөй, көйнөгүнүн жеңине сүртүп коер эле. Балдарынан жакшы караган кийинки байбичеси үйрүлүп түшүп, мына абышка тамак даяр, келиңиз, десе да, уул келинисиз тамагынан өтпөй отурганын байкап, Махпур апа ылдый түшүп, уул келинди чайга чакырып кирер эле. Махпур апа базарга кез-кезде чай чамакке кеткенде, Төлөгөн ата жол карап, кемпирин күтүп, дөңгө чыгып көпкө отуруп күтчү. Төлөгөн ата дүрбү салып, уулдарынын үйү жакка да көз салып, түгөлдөп, ичинен берекелерим аман эсен бактылуу болушсунчу деп алчу. Төлөгөн атанын балдарынын жосунсуз жоругун байкаган кошунасы Төлөгөн атанын уул келиндерине «Эмне атаңарга жакшы мамиле кылып карабайсыңар? Силер карабаган үчүн картайган кезде
көз болор деп үйлөнүп отурат да, деди. Эми өлгөндүн артынан кошо өлбөйсүң да. Апаңардын көзү тирүүсүндө атаңар эч кимге кор болчу эмес эле, айылдын ардактуу кадыр барктуу кишиси эле. Өз атаңарды өзүңөр барктай албай атасыңар. Силер да өмүр бою жаш бойдон турбайсыңар, деди ачуулуу сүйлөй кошунасы. Силер да өз балдарыңардан ушул мамилени көрөсүңөр, деп көп айтчу болду. Күндөрдүн биринде Макпур апа Төлөгөн атага мындай деди: Мен кетпесем болбойт окшойт. Сиз уул келиниңиз менен жашаңыз. Эми аз өмүрдө уул келиндерге жек көрүндү болбоңуз, деди. Бул сөздү күтпөгөн Төлөгөн ата селт эте түштү. Кой кетпе, эмне деп жатасың? Мени сен да таштап кетсең, курган жаным кантип чыдайт? Кетпе, суранам, деди көзүнөн аккан жашын бырыш баскан колу менен сүртө. Макпур апа Төлөгөн атанын көзүндөгү жашты көрүп аяп кетти. Чын эле бул кишинин да, менин да чымчыктай жашым калды. Балдар бара-бара түшүнөр, төрүбүздөн көрүбүз жакын. Чыдап жашай туралы, деп ойлонду. Үйүндө элдин төшөгүн каптап, чал экөөнүн күнүмдүк тамагына акча таап жашап атышты. Ал эми пенсияларына тийбей, топтолуп, кокус көзүбүз өтүп кетсе, өз өлүмтүгүбүз балдарга жүк болбосун деп, экөө кобурашып чай ичип отурушту. Элдин төшөгүн тигип, топтогон акчасы 10 тоо калганга да жетип, жумурткасын болсо жеп турарбыз дешти. Күндөр өтүп жатты. Чал кемпирдин жай турмушуна кызы да кийлигишти. Мен кызымды турмушка бергени жатам. Бир туугандарым акча кошту. Ата, сиз пенсияңызды бизге бербей, ушул аялды багып жатасыз, деп чыр салды. Ошондо Макпур апа мындай деди: Айланайын кызым, акча анча деле кадырды чечпейт го. Уруш жаңжалы жок эле келип сүйлөшсөң боло, деди. Мен атаңдын акчасына тийген жокмун. Атаң да тийген жок. Апаңдын көз өткөндөн бери пенсиясы поштада эле топтолуп атат кызым, деди үнү каргылдана чыгып. Кызы атасын жекире карап чыгып кетти. Үнсөзсүз башын жерге салган Төлөгөн ата астындагы коюлуп турган чыныдагы чайга көз жашы тамчылап жатты. Макпур апа чайды алып башка чай куюп берди. Капаланбаңыз, кызыңыз да жаш эмес, өзү да ойлонбой сүйлөп алды, ачуулук калтырып, деди. Төлөгөн атанын тамакка табити жок отурду. Бир аз отуруп, ордунан туруп, кийимин кийип унчукпастан, башты жерге салып, акырын көчөнү көздөй басты. Макпур апа ордунда отурган бойдон ойлуу отура берди. Төлөгөн ата түз эле поштага барып, болгон пенсиясын алып үйүнө келди. Бардык балдарын чакырып, сөзүм бар, келгиле, деди. Балдары кечке жуук топтолуп келишти. Атасы үнсүз баарын тиктеп отурду да: Балдарым, мен силерди топтогонумдун себеби, деди да, калтырак баскан колдору менен ак чүпүрөк оролгон акчасын ортого койду. Мага силерден өткөн байлык жок. Ал эми бул акча маңдай тер, колдун кири. Акча табылат, көңүлдү таба албайбыз. Мына апаңар өткөн күндөн берки акчам бир сому да корогон жок. Апаңар өткөндөн бери бириң да ата канттиңиз деп сурап койгон жоксуңар. Дагы жакшы өгөй энеңер бар экен. Ушул байкуш бөкчөңдө кирип чыгып карап жатат. Бул байкуштун күнөөсү эмне? Мен тамагымды жасап, жакамды агартканымдабы? Деди жаш толгон көздөрү менен балдарын карап. Алгыла бул акчаны, бөлүшүп алгыла, деди. Үнсүз отурган балдары бири-бирине карап калышты. Ошондо жана урушуп кеткен кызы акчаны уроосу менен кошо алды да чыгып кетти. Акчаны ууштай кармап алып жөнөгөн Төлөгөн атанын кызы шолоктоп ыйлап да, сүйлөнүп да бара жатты. Калган балдары үнсөзсүз эле бири-бирин тиктеп отуруп калышты. Ошол тынчтыкты бузуп, Төлөгөн атанын кемпири бөкчөңдөй басып келип, дасторконду жая салып, таттуу паттуусун коюп, чай куюп суна баштады. Ошол кезде Төлөгөн ата мындай деди: балдарым, биз силердин өмүрүңөрдү, бактыңарды, ден соолугуңардын чың болушун гана тилеп, ал эми ыйманды таптакыр эле тилебеген экенбиз, деп ооруш күрүндү. Ушундай күнгө туш болорумду билип, энеңер байкуш экөөбүз чогуу бир күндө өлсөк деп көп айтчу тура, деди. Менин деле төрүм өңгөрүм жакын болуп турган кезим. Эми менин канча жылдык өмүрүм калды ким билет. Бир аз сабыр кылсаңар, мени да жайыма берип кутулаарсыңар, деп буркурап ыйлап жиберди. Алгыла айланайындар, чайдан ичкиле, деди Макпур апа. Келиңиз абышка, ысыгыраак чайдан ичиңиз, деп чай сунду.
Абышкасы Макпыр апаны карап, "Жок, азыр чай эмес, бир бүдүр да өтпөй турат" деди. Балдары да алдыларына куюлган чайды ичишпеди. Төлөгөн ата ордунан үйдө болуп турарда башы айланып дубалга карай оптулуп барып отуруп калды. "Ата, ата" деген балдары туш-туштан кармап, "Атаке, бизди кечириңиз, ата" деп ыйлап атышты. Төлөгөн атанын кан басымы көтөрүлүп кеткен экен. Бир аз жатып өзүнө келди. "Баракелде, бар экенсиңер го, бара бергиле. Мен бир аз эс алайынчы" деди балдарын карап. Балдары да үйлөрүнө тарап кетишти. Көпкө ойлуп жаткан Төлөгөн атанын оюн Макпыр апа бузду. Абышка, көп эле сарсанаа боло бербеңиз. Балдар сизди жакшы көрүшөт. Буларда деле кызгануу болот да. Тапа-таңдан эле мени менен жашап алсаңыз, балким акырындык менен катачылыктары таркаар дейм, деди абышкасынын колдорун акырын ушалап. Ал эми тиги акчаны алып кеткен кызыңызга да капа боло бербеңиз. Албай кушумда кызым турмушка жакшы узатып алсам деп каражаты жетпей аткандыктан сизге келди да. Башка таянып бараары ким дейсиз? Андан көрөкчү эртең жакшы болуп калсаңыз, экөөбүз ал кызга барып, ал акыбалын сурап, эгер акча керек болсо, менин да топтогон акчам бар, ошону да берейин. Кызына сепке кошумча болсун, деп төшөк да камдап койгом. Барып келели, Абышка, деди колун кыса кармап. Төлөгөн ата кемпирине ичинен ыраазы боло түштү. Ал түн өтүп таң да атты. Төлөгөн ата да, Макпыр апа да ар кыл ойдо жатып кирпик каккан жок. Эртеси түшкө жакын Макпыр апа каттама жасап алып, Абышкасы экөө тиги кызына барышты. Төлөгөн ата менен кемпирин эшик алдында сексеңдеген, чачы эки бөлүп өрүлгөн кызы "Таята" деп чуркап чыкты да, таятасын кучактап алды. "Апа, апо, таятам менен сиздин жаман көргөн өгөй энеңиз келди" деп эле сырттан кыйкырып калды. Төлөгөн атанын кызы үйүнөн чыкты да, эмне акчаңарга келдиңерби? Атамды мага тукуруп жетелеп келдиңизби?" деп айкырынып баштады. "Бербейм. Ал менин атамдын акчасы. Ал эми сиз атаман үмүттөнүп ээрчип жүрөсүз. Жоголгула көзүмө көрүнбөй. Менин сиздей атам жок" деп кыйкыра баштады. Төлөгөн ата да, Макпыр апа да селейип эле турган жеринде катып калды. Төлөгөн атанын бүткөн боюн калтырак басып чыкты. Макпыр апа кызга бир аз жакын басып барды да, "Эсиңе кел, кызым. Биз жакшы ниет, жакшы максатта келдик эле. Башыбыздан ылдый эле муздак суу куйгандай болдуң. Мен аябасаң да атаңды аясаң болобой болгур" деп үнү каргылдана чыкты. "Бас кеттик" деп колунан тарткан абышкасына карабай Макпыр апа кызына мындай деди. "Сен да эртең эле карыйсың. Мейли, сенин уул кыздарыңа Кудайым ыйманын сапты берсин" деп бурула басып узап кеткен абышкасынын артынан жөнөдү. Төлөгөн ата өзөктү өрттөгөн өкүнүчүнөн, кызына болгон капачылыгынан уланбы, айтор Макпыр апага жеткизбей бара жатты. Макпыр апа да азыркы чалынын кызына капа болуп, карыгандай эрге тийип, "Угаар сөзүм ушул эле" деп көзүнөн аккан жашын ичине жутуп келе жатты. Абышкасынын акыбалын билип түшүнүп, "Алдабай кушум-ай, эми кантесиң? Арга жок, өз каныңан бүткөн балдарың да" деп өзү менен өзү кобурашып баратты. Төлөгөн ата үйүнө келип, эки жагын каранып, "Түбүң түшкөр дүнүйө, жалаң акча деп жүрүп, балдарыма туура тарбия бере албапмын" деди оор үшкүрүнүп. Кемпиринин сүрөтүн кармап, "Акыбалымды сезип аткандырсың, байбиче" деп колу калтырап, солкулдап ыйлай баштады. Сырттан келген Макпыр апа Төлөгөн атанын жанына келип, "Эми көп эле сыгыла бербеңиз. Бул күн да өтөр" деди. Күндөр өтүп жатты. Төлөгөн атанын кызы кызын турмушка узатты. Бардык бир туугандарын чакырып, бир гана атасын чакырган жок. Тойго барган атасын тааныган бир киши чыгып, аксакалдардын атынан сөз сүйлөп, алакан жайып батасын берерде, "Ушул батаны атаңдан алсаң жакшы болмок. Силерди чоңойтом" деп аш тойго барчу эмес эле. Эми силер чоңоюп, өз-өзүңөрчө турмуш кырып калган кезде аш тойго барчу маалда атаңар Мостой үйүндө отурат, деди Төлөгөн атанын уулдары жана кыздарына карап. Той да бүтүп, бир туугандар чай ичип отурушту. Ортодон бирөөсү, "Атама берчү эмнең бар? Атама барып келели" деди. "Атама берчү эч нерсем жок. Барсаңар силер барып келе бергиле, мен барбайм"
деди тиги кызы. Ал күнү атасынан эч ким кабар алган жок. Эси жок кызы бир жумадан кийин барып, ата, сиз үйлөнүп алып жыргап жашап аткан болсоңуз, биз элдин бетин карай албай калдык. Апасын сөөгү муздай электе атасы катын алды деп күлүп шылдың кылып атышат, деп кеткен эле. Арадан саналуу күндөр өттү. Балдары барса үй ээн экен. Атасы өгөй энеси менен көчүп кетишиптир. Текчеде турган кагаз бетине: балдарым, мени кечиргиле. Силерге татыктуу ата болуп бере албадым, деп жазып кетиптир. Балдары бири-бирин тиктеп отуруп калышты. Бирок атасынын артынан эч ким издеген жок. Төлөгөн ата шаарга келгенден бери ооруп, өзүнө келе албай жатып калды. Бир чети карылык болгон болсо, бир чети кайгы санаада жеп койгонсуду. Махпыр апа үйрүлүп түшүп карап атты. Экөө бири-бирине караан болгон эле болбосо, экөө үчүн акыркы жашоолору туңгуюкка кептелип калгансыды. Төлөгөн ата Махпыр апага карап: мен өзүмдү өтө начар сезип турам. Айылга кайтпасак болбойт окшойт. Кокус көзүм өтүп кетсе, сен өмүр бою күнөөгө батып жүрбө, деди. Аргасыз башын ийкеген Махпыр апа макул болду. Бирок айылга барганда баягы атырылган кызы дагы келип чаң салса, атасы кантээр экен деп чочулап атты. Махпыр апа кийимдерин топтоп салыштырып, бирок өзүнүн кийим кечесин салган жок. Ал айылга баруудан эмес, балдарынын жек көрүүсүнөн зарканып калган эле. Төлөгөн атанын кызы да ооруп калган. Аны баягы жаңы турмушка берген кызы келип карап жаткан болчу. Акыры ал кызынын кайненеси да келип: кызың бизге өзү жаңы бүлө болуп түшсө, биздин кызматты кылбай, кудагый, сенин төрүңдө жүрөт да, деп келип нааразычылыгын билдирип кетти. Бар кызым, бара бер, кайненеңе жаман көрүнбөй, деп кызын жөнөтүп койду. Атасынын айылга келгенин, ооруп атканын уккан кызы басып барууга алсыз үйүндө жатты. Анын ооруп атканын уккан өгөй энеси кабар алууга барды. Эшикти сексеңдеген кичинекей кыз ачып: апам ооруп атат, деп көздөрүнө жаш алды. Жүрчү, айланып кетейин, апаң буйруса жакшы болуп кетет, деп үйгө кирди. Кире бериштеги бөлмөдө керебетинде тетири карап жаткан абышкасынын кызын көрдү. Ал араң оодарылып: эмнеге келдиңиз, табалаганы келдиңизби, деди өгөй энесине карап ачуулуу. Жок, кагылайын. Эмнеге табалайын? Ооруп жатканыңды угуп, кабар алып коеюн деп келдим. Атаң да ооруп жатат, деди. Чыгып кетиңиз көзүмө көрүнбөй, деп эшикти көздөй сөөмөйүн көзөдү. Айланып кетейиним. Бир ачууңду мага бер. Ооруп турасың. Өзүң аясаң боло. Бир аз сабыр кылып сөзүмдү укчу, деди өгөй эне. Укпайм, деп кулагын алаканы менен жаап: сизди көргүм да келбейт, деп бакырды. Мейли, көргүң келбесе да угуп кой, деди өгөй эне. Атаңды алып келдим, сенден суранап. Барып атаңа катуу сөз айта көрбө. Аз күнчөлүк өмүрү бардыр. Атаңарды аздектеп алгыла. Өлгөн соң ыйлап аталабай, тирүүсүндө кадырлап койгула. Башка сөзүм жок. Эми мен кайтайын, деп ордунан тура берерде топураган үндөр угулуп, үйгө 2-3 аял жана тигинин кызы кирип келди. Мына кудагый, кызыңды бирөтөлө алып келдик. Апамы карашым керек деп 2 күндүн биринде буркурап ыйлап, баламдын тынчын алып, үй оокаты менен деле иши жок, деди албуттанган аял. Төлөгөн атанын кызы акырын туруп отурду да: мейли кудагый, ичиме баткан бала сыртыма да батат, дегенде келген аялдардын бирөөсү: өзү тарбияң жок, кызың да өзүңдөй мерес экен, деди. Дал ошол кезде өгөй энеси сөзгө аралашты. Ай кудагый, бул эмне кылганыңыз? Оору кимдин гана башына келбейт. Же сиздин оорубай өмүр бою ден соолугум чың болот деген кепилдигиңиз барбы? Деп тигиле тиктеди. Келин жаман эмес, барган жери жаман деген сөз бар илгертен эле. Бул кыздын бактысы бузулбасын, алып кетиңиздер. Бизден кетсе кечирип коюңуздар. Ал эми кудагыйыңызды мен бөкчөңдөп келип кетип карап турам, деп келген аялдарга карады. Баарыбыз аялбыз. Бири-бирибизге жөлөк таяк бололу айланайындарым. Дагы далай жакшылыктын күбөсү болуп даам татышабыз, деди. Махпыр апанын сөзүн тыңдап, ынанып туруп калышты. Албуттанып келген кудагыйы жана аны коштоп келген аялдар да Махпыр апага ыраазы боло түшүштү. Келгиле айланайындар, чай ичели. Ай кызым, чай кой, деди өгөй эне небере кызына карап. Тыпылдап дасторкон жайып,
нан жана таттууларды койду. Аркы беркини сүйлөшүп отурушуп, баягы ачуулуу келген кудагыйнын кабак кашы ачылып каткыра күлүп отурушту. Төлөгөн атанын кызы керебетинде жан кыйнаган оорусу менен алышып кыйналып жатты. Келген кудагыйлары кызды алып кете турган болуп калды. Өгөй эне алаканын жайып, небере кызым барган жеринен бактап, ыйман ынсаптуу болуп, алганы менен тең карып, бала чакалуу болсун, омин деп алакан жая батасын берди. Ал эми ооруп жаткан кызым да дартынан айыгып кетсин. Сиздер да өмүрлүү болуңуздар, 1000 жылдык кудалардан бололу деп батасын берип аларды узатты. Алар кеткен соң Төлөгөн атанын кызынын жанына барып, жайылган чачынан сылап, кагылып кетейиним. Кандай десең да сага капа эмесмин деп маңдайынан сүйдү. Өз кемчилигин сезип, ушул байкуш бөкчөңдөгөн кемпирди эмне күнөөсү үчүн жек көрдүм экен деген ой келип, көкүрөгү зырп эте ачышып кетти. Айланайыным, эч нерсе жебей ичпей жата бересиңби? Табитиң эмнеге тартып жатат? Деп сурады. Үнсүз башын чайкаган кыздын көзүнөн аккан жашы сызылып агып, жаздыкка таамып жатты. Ыйлаба берекем. Дартты берген Кудайым дабасын кошо берсин, деп жашын арчыды. Кыздын башын көтөрүп шорпой берди. Бирт кечип эле башын чайкады. Дары-дармегин берип, эми үйгө барайын, атаң байкушум кантты экен, эртең келем, деп жөнөп кетти. Кыз өгөй энеси кетери менен үңүлдөп үнүнүн болушунча ыйлап алды. Макпур апа үйүнө келсе, Төлөгөн ата эти болушунча ысып, каза болгон кемпирдин атын айтып жөөлүп аткан экен. Макпур апа чачыкты суулап, абышкасын чекесине басты. Бир аз эс алган сый түшкөн Төлөгөн ата уйкуга кетти. Эртеси таң эрте турган Макпур апа ит мурунду демдеп, абышкасына жарымын берип, жарымын кызына алып барып берди. 3 күн ичкен соң атасы да, кызы да кыйла жакшы болуп калгансыды. Бул ит мурундун дарылык касиети чоң экендигин Макпур апа бала кезде чоң энеси көптөргө айтып ичирер эле, ошондон улам билчү. Төлөгөн атанын кызы жакшы болуп калды. Чоң, кызыл-тазыл гүлдөрү бар чачылуу жоолукту алып, атасына жакшы көйнөк, таттууларын алып аларга келди. Бөкчөңдөп нан бышырып аткан өгөй энесин көрүп, байкушум ай, канча суук сөзүмдү укса да, бир да ачуу сөзү тийген жок бечаранын, деп аяп кетти. Кыздын келе жатканын көрүп, бөкчөңдөй астынан тосуп чыкты. Кагылайыным, келе кой, деп маңдайынанөөп, үйгө кире бер, мен азыр, деп артынан бышкан нанды көтөрүп кирди. Атаке, мени кечириңиз, деп туш келди өпкүлөгөн кызын атасы да кучактап, капа эмесмин садак болоюнум, деп атты. Ордунан турган кызы өгөй энесин дагы бир ирет кучактап, рахмат сизге Айкөл энекем, деп бетинен өөп алып келген жоолугун башына салды. Макпур апа сүйүнгөнүнөн эскилиги жеткен бир байлам жоолугун чече салып, чоң жоолукту башына орой жараштырып салынып алды. Төлөгөн ата кемпиринин баа жеткис кубанычын көрүп кубанып турду. Аркы беркини кобурашып чай ичип көпкө отурушту. Бир убакта кызы, бата бериңиздер, үйүмө барайын, деди. Макпур апа бөкчөңдө үйгө кирип, шырылып тигилген ток кызыл чыптаманы кызга кийгизди. Өзүм тиктим сага арнап, кагылайыным, оорубай жүрө көр, деди. Ой сонунго, деди кызы. Макпур апаны кыса кучактап алды да, сизге ыраазымын, кызымдын бактысы, атам экөөбүздүн ден соолугубузду кайрыдыңыз, биздин төрүбүздүн көркү болуп көп жашаңыз, деди да жөнөп кетти. Төлөгөн атанын кат-кат баскан жүзүндөгү бырышы, күлкү жылмаюу кубанууну билдирип нурданып турду. Күндөр кубаныч коштолуп өтүп жатты. Төлөгөн атанын балдары чогулуп келип, атаке, бизди кечириңиз. Биз эл чакырып чай берип, элдин батасын алып коелу деп чечтик, дешти. Ооба балдарым, көп жыл элдин жамандык жакшылыгында жүрдүм. Апаңды эсине бергенден бери мен да эч кайда барбай калдым эле. Менин тең-туштарымдын да көбү кетип азы калды, деди. Бир күндү болжошуп, союшун союп, 12 үйгө конок бөлүнүп, Төлөгөн ата менен Макпур апаны төрдөгү Төлөгөн ата 80 жаш деген жерге жетелеп барып отургузганда гана Төлөгөн ата өздүк майрам экенин сезди. Макпур апа да Төлөгөн ата да бул күндү унутушкан экен. Тойго Төлөгөн атанын алыс жакын туугандары, кудагыйлары келишти.
Булардын болуп өткөн жашоосун билбеген туугандары Төлөгөндүн балдары абдан кичипейил, жакшы чыгышты деп өз ара сүйлөшүп отурушту. А бирок ушул ыйман, кичипейилдикти, өзүнүн сыпаалыгы, жакшы сөзү, мамилеси менен өгөй энеси жөнгө салганын бир да жан билген жок. Макпыр апа да өзүнчө кубанып, жылуу сүйлөсөң жыландай иннен чыгат деген жакшы сөзүн раматылык өз энеси көп айтаарын эстеп отурду. Макпыр апа өзүнчө кобуранып, апаке, сиздин берген эбегейсиз тарбияңыз, ар бир айткан насааттарыңыз менин турмушта көптөргө сабак болгон мамилем үчүн сизге ыраазымын. Жаннаттан орун алган чыгарсыз, апаке, деп жашып алды. Апаке, менде баары жакшы. Менин бир гана өкүнүчүм согончогум канабай гана өткөнүм, деп оор үшкүрүнүп алды. Аркыл ойдо отуруп, бир күлүп, бирде муңайып, тойдун да кандай өткөнүн билбеди. Той жакшы өттү. Төлөгөн атанын балдары той аяктаарда өгөй энесине ыраазычылык билдиришип, кулагына алтын сөйкө менен колуна шакекта тагышты. Макпыр апа Төлөгөн атанын балдарына карап, кубанычтан аккан көз жашын сүртүп мындай деди: айланып кетейин дерим. Силер бизди, атаң экөөбүздү сыйласаңар, силер да уул кыздарыңардан дал ушундай сый көрүп, бактылуу, байсалдуу жашагыла алтындарым. Биз ыраазыбыз, деп сөзүн аяктап, Төлөгөн ата экөө ордунан туруп, алакан жая ак батасын беришти.